Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сентябрь телеканалы түз алып көрсөтүүсүн улантат. Бүгүн 1-май райондук сотунда башкы прокуратуранын арызынын негизинде оппозициялык телеканал Сентябрда жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Мына Кыргызстан өзүнүн 26 жылдык эгемендик тарыхында бир мактанар нерсеси бул сөз эркиндиги, демократиясы болчу. Мына акыркы 6 жылда журналисттерди сотко берүү акырындан башталып келип, акыркы мына бул жылда массалык түргө өттү. Анын эң акыркы аягы мына оппозициялык жалгыз телеканалга сотко берип бүгүн аны жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Бул тууралуу эмне айта аласыз? Эми биринчиден, эгерде сот чынында эле калыстык болсо, анда биринчи иретте биз бүгүн ушу ГКНБны соттошубуз керек да. Эмне дегенде 1 жыл өттү. 1 жылдын ичинде мына бүгүн экстремисттик маселе боюнча сот чечим чыгарып атат. Эгерде ГКНБ чынында эле ушул чындык болсо, бүгүн ГКНБлеринин да кимдер барыптыр, ген прокурорлор барыптыр. Эгерде ушул чындык болсо, анда 1 жылдын ичинде кандай гана маселелер болуп кеткен жок экстремист боюнча. Эмне 1 жыл унчукпай жүрүштү. Бүгүн сентябрда камап атышат. Бул саясий куугунтук деп мен эсептейм. Кандайдыр бир кызыктай нерселер болуп атат акыркы күндөрдө. Мына Маевский 7 жылдан кийин келип атат. Бул жерде сентябрда 1 жылдан кийин камап атат. Адамдын укугу тебеленип атат. Журналисттерди айтып атасыңар, мына жарандарды айтып атабыз, саясий оппоненттерди айтып атабыз. Мен бүгүн ушул келгеним ушул Алмаз Шаршеновичке бир нерсени эскертип койсомбу деген маселе менен келдим да. 2009-жылда Алмаз Шаршенович ушу шайлоого барган, президенттик шайлоого барганда аялдар Балыкчыда, Бишкекте фальсификацияларга каршы чыгып митингге чыгышкан. Митингге чыкканда алардын баарын камап салышкан. Анан ошол Алмаз Шаршенович Атамбаевдин укугун коргоп, 4 укук коргоочулар Ак үйдүн жанакы вороталарына зым менен байланышкан. Биз ушу каршы чыгып атабыз, ушундай Атамбаевдин укугу тебеленип жатат деп. 2010-жылы, 11-жылы Атамбаев шайлоого баратканда көп жакшы нерселерди айткан. Ал айткан: "Мен баарын жайына коем. Адамдын укугу тебелентпейм. Журналисттер эркин иштейт, соттор эркин болот" дегендей. Бүгүн биз башка нерселерди көрүп атабыз да. Эмне болуп кетти 7 жылдын ичинде? Алмаз Шаршенович менен мен түшүнбөй жатам. Бүгүн мына мамлекет 7 жылга кайра 10 жылга кетип калды. Канча адам деген каза болду? Жаш кыргыздын жигиттери. Канча адам майып болду? Канча адам күттү эле ушу жаңы бийликтен өзгөртүүлөрдү күттү эле. Бүгүн мына кайра эле 10 жылга барып такалып, баягы эле сөз эркиндиги жок, адамдын укугу корголбойт, коррупция абдан мындай четинен чыгып кетти. Саясий оппоненттердин баары бүгүн түрмөдө отурат, 25тен ашып кетти. Мына биз адамдардын, жарандардын укугун бүгүн биз сөз эркиндиги боюнча четтеп койдук. Мисалы үчүн мага сентябрь жагат. Мен сентябрды көрөм, КТРКны да көрөм, башка телевиденияны да көрөм. Мен өзүм тандашым керек. Кайсы маалыматты мен кабыл алам? Кайсы телекомпанияга мен ишенем же ишенбейм? Эмне үчүн бүгүн сот жаап атат сентябрда? Эми 37 жыл эле болуп калды. Эми 37 жылда дагы ал жерде 3 адам чечти да. 3 адам чечип эле ошол жерден эле Сибирге айдап же атып салып эле баягы Воронок деген бар го, Воронок менен келип алып кетишти. Бүгүн бир эле киши, бир эле адам, бир эле сот. Жылдыз унутуп да калдым фамилиясын. Жумалиева эле. Эми бул кантип түшүнсө болот? Бул эми мамлекетибиз ушу эң акыркы мындай четке келди дегендей, четке келдиби дегенди суроо туулат да. Эмне андан кийин эмне кылабыз? Кандай кадамдар бар? Дагы эмнени ойлоп чыгышат?
Дагы эмнени кайсы укуктарды чектешет? Биз ушул мамлекеттүүлүгүбүздү ушуну менен жоготконго мындай түрткү болуп атат да. Бул сентябрь каналы мына жабы боюнча эртең менен телефон чалынып, түштө эле кайра чечим чыгып калбады. Анан бул баягы даярдалып, элдин баягы пикирин, коомдук пикир түзүп келатканда буга чейин мына Заноза сайтын, андан соң Азаттык радиосун, 24 KG'ни, журналисттердин баардыгын сотко берип, бирок эл чыккан жок да. Ошол эле учурда Грузияда көз карандысыз телеканалды мындан 5-6 ай мурун грузин элдери жапыа тармак чыгышып, ошону коргоп калышкан. Бирок мына бүгүн сот чечими чыкты. Азаттыкка окшогон бейтарап чагылдырган маалымат булактарын сотко берип жатат. Эл туура маалымат алыш үчүн, бейтарап маалымат алыш үчүн, чындыкты угуш үчүн мынтип телеканалдарды жаап жатканда, эми биз эч кимди митингге чакырбайбыз. Бирок шайлоодо өзүнүн пикирин билдириш керек го. Шайлоо жакындап калды. Ушул баягы ушул пикир боюнча да. Мен ушул бүгүнкү бийликти такыр түшүнбөйм да. Бул адамдарды, бизди жарандарды эмне деп ойлоп атат? Бизди мал катары кабыл алып атабы? Же булар манкурттарбы деп кабыл алып атабы? Эл түшүнбөйт деп кабыл алып атабы? Мындай нерселер бара-бара баягы конфликтке алып келет. Конфликт болгондо да бул чоң конфликтке болуп кетиши мүмкүн. Шайлоодон кийин деле ошону ойлогондун ордуна мына бүгүн канча деген телеканалдар бар. Баягы жакшы, бул да жакшы болуп атат, тил да жакшы болуп атат, минтип атабыз, өзүп атабыз, тим эле сонун болуп атабыз, бизде мамлекет башка жок, мына экономикабыз да өзүп атат деп улам эле айтып атышат, туурабы? Баягы бийлик мындай захват кылып алган каналды деп коеюн, анткени чынында бүгүн бийликти мактаган каналдар абдан көп. Бирок баягы орусча айтып кетсек, сколько бы ни говорили мы мёд, во рту сладко не будет. Эл баары бир тараза, элдер көрүп атат. Чынында кандай болуп атат. Бирок мен кооптонгонум адамдарыбыз көп адамдар ушу же ишенбей калганбы такыр эле ушул бийликке 5-6 кишиге келип эле же 1-15 киши келип эле биздин тагдырыбызды чечип атат. Бизге мындай лимиттерди коюп атат. Бул жерде да муну да кылбайсыңар, тигини да кылбайсыңар, укпайсыңар, телевизорду көрбөйсүңөр, биздин эле айтканды угасыңар дегендей маселелердин баарын Түндүк Кореянын кандай? Ооба, бир өзүнчө эле бир полицейское государство болуп атабыз да. Мына Текебаевдин сотун эгерде алсак, ал жерде канча деген милиция жүрөт. Эми Текебаевди колдоп мындай күнүгө келип, ал жерде турган бир 50 эле киши болчу. Анткени Өмүрөт Чекеш айтты башынан эле, элди чакырбагыла, митинг кылбагыла, дагы бир кандайдыр бир нерсе болуп кетпесин. Адамдарыбызды коргошубуз керек. Мындай мамилени көрүп туруп, биз чынында эле ошондой кылганбызда, келбегиле, 50ден ашык келбегиле. 20 жакшы. Бирок канча милиция келди? СНБлер жүрөт, МВДлер жүрөт, ГСИндер жүрөт, жанакы СГОлор жүрөт. Бул деген кантип ушу бир адамдан ушунчалык коркушабы бийлик? Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 1 май райондук сотунда Кыргызстанда жалгыз оппозициялык канал Сентябрды жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ошентип, жалгыз демократиясы, сөз эркиндиги менен мактанган Кыргызстанда оппозициялык телеканал жабылуу астында турат. Эске салсак, Аскар Акаевдин учурунда дагы мындай учурлар болгон, Бакиевдин учурунда да болгон, бирок 2010-жылы курман болгон балдардын каны текке кеттиби деген дагы суроо туулбай койбойт. Бүгүн биз түз алып көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр биздин Айсия Айтбаевнадан кийин дагы Жогорку Кеңештин депутаттары, Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлү жана бир топ коомдук ишмерлер, саясатчылар күтүп турушат. Бизден алыстабаңыздар, биз сиздерге бир аздан кийин кошулабыз.